Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп студияда адаттагыдай мен Мурат Жылыкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз жол коопсуздугун сактоо, жол эрежесин сактоого багытталмакчы. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту, кесипкөй адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Темирлан Месадык уулу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы. Темирлан мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эскертип өтөйүн, түз эфирде сиздерде айтылып жаткан ушул жол коопсуздугун сактоо боюнча ойлоруңуздар, суроолоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми Темирлан мырза, менин биринчи эле суроом албетте 2022 жыл жаңы гана башталып атат. Бардык ушул мамлекеттик мекемелер өткөн 2021 жылдагы өзлөрүнүн жыйынтыктарын калк менен тааныштырып келет да, ушул боюнча сиздерден да билгибиз келет. Сиздер тармактарда 2021 жылдагы статистикалык маалыматтар боюнча кичине бизге билдирип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, бир жолу башынан айтып кетейин. Чүй облусунун аймагын негизи баардыгы болуп 12 000 чакырым жол түзөт. Анын ичинен ошол эле эл аралык жолдор, мамлекеттик жолдор, ички жолдор жана көчөлөр. Ошо көчөлөрдүн баарын ошо биз тараптан Чүй облусунун жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери ошо жолдордун баарын тилейт. Статистика боюнча айтып кетсек, 2021 жылы жол кыргыздар боюнча айтып кетсек, 2021 жылы 2020 жылга караганда 23,6%га жол кыргыздардын саны баардыгы болуп өскөн. Анын ичинен ошо каза болгондордун кишинин саны деле ошо 3,7% өстү, жана жабыркагандардын саны да ошо 20%-дан көбүрөөк болду. Негизи ошо 2021 жылдын аралыгында ошо биз тараптардан жол кыргыздарын болтурбоо максатында ар кандай иш-чаралар өткөзүлүп жатат. Буга азыр күнгө чейин деле бул боюнча тагыраак айтып кетсек, мисалы үчүн ошол эле рейдтик иш-чаралар, ар кандай багыттагы рейдтик иш-чаралар, ошол эле мас абалында аныктоо боюнча, одоно бузган жол эрежесин одоно бузган айдоолочу аныктоо боюнча жана жүргүнчүлөр ташуу автоунаалардын ошо жол эрежеси бузган боюнча ар кандай рейд иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Айта кетсеңиз, мынакей өзүңүз статистикалык маалыматтарды айтып өттүңүз. Ушу 23%дан өйдө өскөнүн байкалдык 2020 жылга салыштырмалуу. Андан тышкары мынакей каза болгондордун саны да көбөйүп атат. Анын себептери эмнеде болуп атат? Мониторинг кылып көрдүңүздөрбү? Албетте, бул боюнча биз статистикага таянып ошо биз анализ жүргүздүк. Көбүнчө ошо жол кыргыздардын баары эсептеп көрүп, ошо анализдин негизинде байкасак, бүт эле ошо жол кыргыздардын айдоочу тарабынан күнөөлүү болуп, жол эрежесин сактабагандыктан, ошол эле жол эрежесин билбестиктен жана ошондой эле айдоочу мас абалында болуп жүргөн айдоочулардын тарабынан жол кыргыздар учурап жатышат. Ошо жол кыргыздардын баарын эсептеп көргөндө 70%, ошо 70% ошо айдоочунун күнөөсүнөн жол кыргыздар болуп атат да. Дагы айтып кетсек, бул боюнча андан тышкары айдоочулардын тарабынан эмес, дагы ошондой эле биздин жолдун абалы боюнча деле жол кыргыздар болот. Анткени деген жол чырактары жоктугуна байланыштуу. Мисалы үчүн ошо азыркы учурда Бишкек-Ош автоунаа жолунун реконструкцияланып болуп атканы байланыштуу. Ошол жерде жол чырактары жок. Ошол себептерден жөө жүргүнчүнүн сүзүп кеттүү болуп жатат. Ар кандай жаракаттар алып жатышат жана ошондой эле кээ бир кезде каза болуп калып атышат. Ошондой эле мынакей эң маанилүү трасса болуп эсептелинет Бишкек Торгарт жолунда деле абал кандай? Бишкек Торгарт авто жолунун абалы бүгүнкү күндө ошол эле статистикага таянып көрсөк өсүп жатат. Бирок Бишкек-Ош жолго караганда ал жерде кичине азыркы учурда ошо жол кыргыздары көп байкалууда эмес да. Анткени ал жерде жол тилкелери бар жана ошондой эле жолду бөлүп турган бетондук тосмолор турат. Ошондой. Айтсаңыз, мынакей ушул кырсыктардын жылдан жылга өсүшү чындыгында эле мына былтыркы жылы биз деле фронттон келген баягы маалыматтарга окшоп, бул жерде авария болду, бул жерде жол кырсык катталды, баланча киши каза болду, баланча киши ооруканада жатат деп абдан көп сводкалар келип атты да. Алдын алып, ушу боюнча кантип азайтыш үчүн иштерди аткарышыбыз керек да. Бул сиздер тараптан жалпы эмес, жалпы коомчулук тараптан
Бул боюнча айтып кетсек, ошо жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо максатына биз тараптан ошо ар кандай өйдөдө айтып кеткендей рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле жүргүнчү ташыган айдоочуларга карата ар кандай ошо профилактиктик мүнөздөгү иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Ошол эле эмненин кесепетинен жол кырсыктар болуп аткан ошол жерде талкууланып, жана ошондой эле айдоочуларга ар кандай багыттагы туура жүрүү боюнча эрежелерди айтылып жатат жана текшерилип жатат биз тараптан. Эреже деп айтып калдыңыз да, туурадан мынакей көбүнчө эле ошо айдоочулар эрежени мындай так сактабай, өзүңүз айтып өткөндөй эле сөзүңүздүн башында ошо эрежени жакшы билбегендиктен ушу кырсыктар катталып атат да. Кандайдыр бир ушул өзгөчө баягы элди ташыган автоунаалардын, башкача айтканда автобустардын, ошо бусиктердин айдоочулардын ошо жол эрежесин билүү боюнча кандайдыр бир экзамендерди же алардын анализ жүргүзүп бир текшерүүгө мүмкүнчүлүктөрүңүз бар, шарттарыңыздар барбы? Мыйзам жол береби? Мыйзам жол берет, бирок ошо карабастан, мисалы үчүн 2021-жылы биз ошо жай мезгилден баштап, туристтик мезгилдин алкагында жай мезгилден баштап кышкы мезгилге чейин ар бир өзүнүн кызматкерлер ошо айдоочулар менен талкуу жүргүзүлгөн да. Ошо кайсы убакта айдоочу куәлүктү алган, канча жыл окуган, канча ай окуган, кайсы жерде окуган, ошондой суроолорду ошо биздин ошо айдоочулар ошондой элементардык суроолорго кээ бирлери жооп бере албайт. Муну эмнени билдирет? Өзүңүз билгендей, ошо ар кандай бир кандайдыр бир жолдору менен ошо айдоочу сатып алышкан, мисалы көлүктөрдү алып алганын байкасак болот да. Ошонун кесепетинен ошо жол кырсыктары болуп атат десек болот. Андан тышкары Темирлан мырза, мынакей ошол эле мынакей жакшы байкатасыз, автоунаалардын техникалык абалынын начарлыгынын кесепетинен ошо унаалардын чындыгында эле эскилигинен көптөгөн ушул кырсыктар да катталып атат да. Ал боюнча да кандайдыр бир иштер жүргүзүлүп келеби? Ошо биздин Чүй облустунун жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын составында, орусча айтканда, ошо техникалык курамында техникалык көзөмөлдөө атайын тобу бар. Ошо техникалык көзөмөлдөө тобунун кызматкерлери ошо бүгүнкү күндө ошо ар бир айдоочулар менен жана ошондой техниканы көзөмөлгө алышып, кароодон дайыма өткөрүп жатышат. Бул боюнча айтып кетсек, биздин Чүй облусунун аймагында баардыгы болуп 40 мекеме бар. Айдоочу, ошо жүргүнчүлөр ташуу 40 мекеме бар. Анын ичинен баардыгы болуп 1,5 миңдей күнүгө жолго чыгып иштешет. 1,5 миң автоунаа. Ошолордун ар бирөөсүнүн ошо биздин кызматкер тарабына бүгүнкү күндө көзөмөлгө алынып, күнүгө эртең мененкисин ошо наркологдон жана ошондой эле механиктин өтүүсүн көзөмөлгө алышып, жана ошондой эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат бүгүнкү күндө. Негизи ушу кырсыктардын алдын алуу бул бир гана сиздер тараптан иш жүргүзүлүш керек. Бул ар бир айдоочу автоунаага отуруп атканда өзү да сезе билиш керек да. Чындыгында мындай көп жерлерде ошол жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери турган жерлерде чындыгында эреже менен айдоого баардыгыбыз аракет кылабыз деле. Андан өткөндөн кийин эрежени унутабыз да. Ушул жерде мен ойлойм, сөзсүз түрдө айдоочу өзү дагы өзүнө катуу талапты коюп, эрежени сактоого аракет кылыш керек да. Ушу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо сиздердин ушул кызматкерлер бүгүнкү күндө Чүй облусунда канча жана техникалык сапаттары кандай, жетиштүүбү мындай ушу коопсуздук камсыздоо боюнча да? Эми техникалар бүгүнкү күндө биздин ошо кызматкерлерде айтып кетсек жетиштүү эле, бирок техника болгону менен ал эми убага келгенде эскиреткен. Ошого байланыштуу жакынкы арада бизге Чүй облусунун аймагына карата бир нече транспорттук каражаттар жана ошондой эле дополнительный техникалар, устройстволор берилет ошо жол көзөмөлдөө боюнча. Андан тышкары бүгүнкү күндө биз байкатабыз, негизи эле сиздердин кызматкерлер бир орунда турбай, бүгүнкү күндө автоунаалар менен ошо жолду кыдырып, ары бери жылууга уруксат берилип, жол кырсыктын алдын алуу боюнча. Андан тышкары ошо эрежени бузуп аткан эле жарандардын баягы тартипке чакыруу боюнча иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Ошол боюнча кенен маалымат берип койсоңуз. Бул боюнча айтып кетсек, негизи дагы айтып кетейин. Ошо биз жол кырсыктарын болтурбоо максатында
биздин кызматкерлер ар бир райондордо жайгашкан, Чүй облусунун ар бир райондорунда. Биз ошол эле жол кырсыздарын болтурбоо максатында элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат бүгүнкү күндө. Айдоочулар менен эмес, ошол эле жөө жүргүнчүлөр менен. Мисалы үчүн айтып кетсек, ошо жол кырсыздарын жөө жүргүнчү тарабынан да анча мынча күнөөлүү болуп калат. Эмнеге дегенде, туура эмес жерден өтүп, ошол эле бетондук тосмонун үстүнөн ашып өтүп аткан кезде айдоочу караңгы түндө, түн мезгилинде, түн убагында ошо көрбөй калып, сүзүп кетип атышат. Ошол боюнча биздин ошо райондук аймактарда жайгашкан кызматкерлер тарабынан ошол эле биргеликте акимдердин акиматтын өкүлдөрү менен жана ошо айыл өкмөттүн өкүлдөрү менен бирге ошо ар бир айылдарда барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Андан тышкары Темирлан мырза өтө маанилүү да, бул өтө маанилүү. Өзүңүз жакшы билесиз, мына статистикаңызда деле бул боюнча маалымат болсо керек. Акыркы мезгилде окуучулардын, өспүрүмдөрдүн, балдардын ушу кырсыкка кабылгандары көп катталып атат да. Ушул боюнча мынакей түшүндүрүү иштери деп айтып келатасыз. Мектептерге барып ушу Чүй облусундагы, себеби чындыгында өтө чоң жолдордо, чоң трассаларда мектептер жолдун жээгинде жайгашкан учурлар кездешет. Ошолорго жол эрежесин үйрөтүү боюнча иштер жүргүзүлөбү? Бүгүнкү күндө ошо дагы эле айтып кетсек, Чүй облусунун аймагында баардыгы болуп 305 мектеп окуу жайы бар. Анын ичинен 42 мектеп ошо эл аралык жана ошондой эле мамлекеттик жолдордун боюнда жайгашкан 42 мектеп бар. Ошол мектептерде жолдун боюна жайгашканына байланыштуу жана кооптуу алып келе турган, кооп табалды түзүлө турган болгон боюнча биздин кызматкерлер ошо ар бир мектептин жанында күнүгө эртең менен жана кечинде ошол жерде кызматтарын өтүшөт. Жол кырсыздарын болтурбоо максатында жана ошондой эле жаш өспүрүмдүн катышуусундагы жол кырсыздарын болтурбоо максатында. Ал жерде биздин кызматкерлер жөн эле кызмат өтө бербестен ошол эле мектепке кирип, мектептерге кирип 1-2, 3 класстарга атайлаган сабактарын өткөрүп беришет. Ошол эле лекциялар, беседалар, сүйлөшүүлөр. Бул эми кайсы мезгилде, кайсы убакытта жолду кесип өтүш керек, кайсы жол чыракты карап жолдон өтүш керек жана ар кандай багыттагы ошо жол белгилерди үйрөтүшөт. Жана атайлаган ар бир мектепте түзүлгөн юит командалар бар. Юный инспектора дорожного движения. Жаш инспекторлор кыргызча айтканда. Ошол менен биргеликте дагы эле айтып кеткендей 1-2, 3 класстарга жолдорго чыгарышып сабактарын ошо практика түрүндө сабактарын өткөрүп бүгүнкү күндө ошол боюнча иштерин алып барып жатышат. Андан тышкары эле Темирлан мырза, биз жакшы билебиз, негизи эле Чүй жергесинде ошо жаш инспекторлор боюнча кароо сынактарда байма-бай өткөрүлүп келет. Былтыр өткөрүлдүбү? Былтыр өткөрүлдү, бирок ар бир район өзүнүн аймагына тиешелүү ошондой конкурстарды өткөрүлдү. Негизи биз деле ошо баарын облустун деңгээлинде өткөрөйүн деген кезде өзүңүз билгендей азыркы учурда пандемия болуп атат. Ошого карата өткөрүлгөн жок. Кудай буйруса быйыл бирок ошондой пландар бар. Облустун алкагында ошо бүт райондогу мектептердин ошо жаш инспектор балдарды чакыртып ошо атайлап конкурс өткөрүүгө ошо жакын арада ошо немебиз бар, планда. Эмилгеңиздер бар. Бул эң туура, мен колдоп кетем, себеби өзүмдүн эле тажрыйбамды айтып өтөйүн. Менин туугандарымдын кызы жаш инспектор болуп иштеп, үйүнө келип эне атасына, ушул мен өз көзүм менен көргөнмүн, жол эрежесин кантип сактоо керек, кайсы учурларда сиз туура эмес иштерди алып барып атасыз деп атасына акыл айтып үйрөтүп атканын көрүп мен абдан кубанганмын. Демек ошо биз окуучуларды үйрөтсөк, демек окуучу келип үйүнө айтып берип, энеси да атасы бир туугандары дагы жол эрежесин сактоо боюнча кандайдыр бир чоң маалымат алууга мүмкүнчүлүк алат экен. Бул абдан туура да өткөрүлүш керек. Пандемия деп айтып калдыңыз. Пандемия учурунда мынакей сиздер дагы биз жакшы билебиз, тийиштүү мамлекеттик органдар менен бир катарда эле сиздер дагы байма-бай рейдтерди өткөрүп келип атасыздар да, ошол эле оорунун күчөп кетпешин алдын алуу боюнча ошо жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Ошо оорунун күчөп кетпешин алдын алуу көбүнчө оору каякта жүрөт? Эл көп жерде жүрөт. Эл деген биздин элибиз көбүнчө ошол жүргүнчү ташуучу автоунаалар менен көп жүрөт. Кичи автобустар менен
Анан ошол жерде бир ошо өйдө айтып кеткендей техниканын көзөмөлдөө тобунун кызматкерлери тарабы менен кошо биздин бүгүнкү күндө ошол эле айдоочулар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана ошо автоунаанын ичинде салонунда ошо антисептик жана санитардык норма келген бүт буюмдар болгонун ошо текшерилип жатышат бүгүнкү күнгө чейин деле. Эгерде ошол эле айдоочу сиздер айтып аткан эле ошо баягы берилген саламаттык сактоо министрлиги тарабынан алгоритмдерди сактабай келип атса, кандай иш-чаралар мыйзам чегинде каралган ушул айдоочуга? Бул боюнча эгер айдоочу тарабынан туура эмес ошол алгоритмде туура эмес кылган нерселер аныкталса, биз санитардык эпидемиологдук ошо кызматкерлер менен кошо биргеликте ошолор чакыртылып тийиштүү протоколдорун түзүп беребиз. Бузуу протоколдорун. Ал боюнча эгер менин эсимден чыгып кетпесе, айыппул 1000 сом болот. Бир жолу эгерде 1000 сом. 1000 сом. Андан кийин көбөй бериши мүмкүн экен да бул. Жок, көбөйбөйт эми. Кайра аныкталып атса, ошол салына берет. Ал эми ошол эле сиз экөөбүз айтып аткан ушул жүргүнчүлөр ташуу унааларында адамдардын саны боюнча да сиздерде мындай кийлигишип, санын азайтуу, баягы жык толгузуп, кишилерди акча кызып албаш үчүн кандайдыр бир иш-аракеттерди жүргүзө аласыздарбы? Албетте, анткени деген жол эрежесинин эрежеси боюнча ар бир орун салондо ар бир орунга бир кишиден отуруш керек. Ошол боюнча биз тараптан ошондой эле общественный транспорт, коомдук транспорт деген атайлган рейдтер уюштурулуп жатат. Жана ошондой эле уюштурулат. Ошол боюнча да көп жумуштар алып барылып, айдоочуларга карата тийиштүү протоколдорун дайыма түзүп беришет биздин кызматкерлер. 2022 жыл мынакей кирип келди, 1-айы бүттү, бүгүн 1-февраль. Эми 2022 жыл боюнча сүйлөшсөк да, биз айтып аткан жогорудагы мына көйгөйлөрдүн көбүн айтып өттүңүз да, ушуларды чечүү боюнча кандай бир ыкмалар, кандайдыр бир азыр ошо өткөн тажрыйбаларды колдонуп, иш пландар түзүлүп атат, ошо боюнча маалымат берип кетсеңиз. 2022 жылга биз тараптан ошо жол кырсыктарын болтурбоо максатында ар кандай пландар түзүлүп жатат, азыркы учурга чейин деле. Мисалы үчүн айтып кетсек, өйдө айтып кеткендей эле 12 000 чакырым жолубуз бар. Ошо 12 000 чакырым жолун бүгүнкү күндө 11 900 чакырым кароодон өткөрүлүп, анын ичинен кемчиликтер аныкталып, ошо кемчиликтер жоюу боюнча иш-аракеттер жүрүп жатат. Бул кандай кемчиликтер? Ошол эле жол чиймеги чийилбеген жерлер, жол чырактары коюла турган жерге коюу боюнча жана ошондой эле жолду бөлүп турган тосмолор боюнча ар кандай немелер берилип жатат. Пландар түзүлүп атат, Кемчиликтер аныкталып, сунуштар тиешелүү мекемелерге берилип жатат бүгүнкү күндө. Ошону жок кылууга. Андан тышкары мынакей сөзүңүздү айтып өттүңүз, сөзүңүз ортосунда ушу негизи жол кырсыктары көбүнчө түн ичинде катталып атат депчи. Сиздердин ушу кызматкерлер 24 саат бою баягы дежурстводо болуп кызматын өтөйбү? Иш кандай жүрөт сиздерде да? Себеби ошол алдын алуу боюнча балким түн ичинде көбүрөөк рейдтерди уюштурсаңыздарбы деген суроо да. Ошол сиз айтып кеткен сурооңуз боюнча мисал келтирсек, ошо Бишкек-Ош автожол унаа жолунда бүгүнкү күндө жол чырактары жок болгонуна байланыштуу биздин кызматкерлер ошол жерде 24 саат бою иштеп жатышат. Бул 3 сменде. 3 сменде кечки убакта биздин кызматкерлер жөн эле иштей бербестен, сиз өйдө өзүңүз айтып кеткендей эле ар бир жылып өздөрүнүн проблесковый маяктарын күйгүзүп алып, ошол жакта кызматтарын өтүшөт. Жана жөө жүргүнчүлөр менен да ошол жакта түшүндөрүнүн иштерин жүргүзүп, өтө турган жерден өткүлө жана туура эмес жерден өтүп аткан кездер аныкталса, ошол эле пешеходко, ошол эле жөө жүргүнчүгө биздин бузуу протоколу түзүлүп берет. 1000 сомго чейин тоже ошо айыппул каралган. Жөө жүргүнчү туура эмес жерден өтсө. Бул бардык Кыргызстан боюнча 1000 сом каралганбы? Кыргызстан боюнча каралган. Атайын мен калп айтпасам 190
биринчи беренин негизинде болуш керек. 191 беренин негизинде. Негизи Темирлан мырза, чындыгында эле айдоочулар да күнөөлөй бербейт. Ошо жол жүргүнчүн дагы жол эрежесин сактоого чакырып кетишибиз керек да. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде туура эмес жерден жолду өтүп атсаңыздар, биздин Темирлан мырза айтып өткөндөй эле, баягы тосмолордон аттап өтүп атсаңыздар, сиздерди эгерде ошо кызматкерлер, жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлер көрүп калса, мыйзам чегинде 1000 сомго чейин аларга да айыппул каралган экен да. Муну эсиңиздерге салып коюшуңуздар керек да. Негизи ушундай фактылар катталып, чындыгында эле 1000 сомго чейин айыппул төлөгөндөр барбы бүгүнкү күндө? Былтыркы жылы биз ошо 2021 жылы биздин кызматкер тарабынан баардыгы болуп бир 100дөн ашык ушундай жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүлөр аныкталып, ошо ар бирөөсүнө бузуу протоколдорун ошо 1000 сомго чейин айыппул салынган. Аларды айдоочунун күбөлүгү бар. Макул, аны күбөлүгү аркылуу айыппулду сала аласыздар. Жөө жүргүнчүгө кантип саласыздар? Жөө жүргүнчүдө өздөрүнүн тиешелүү документтери бар кезде, эгер жок болсо, эч кандай жок болсо, биз атайдан ошо өзүнүн ар бир аймакта жайгашкан ички иштер бөлүмдөрү бар. Ошол жерге барып, ошо жаранды аныктоо боюнча биздин шарттар бар. Ошол жаранды аныктагандан кийин ошол жерден эле бузуу протоколдорун түзүп беришет биздин кызматкерлер. Эң маанилүү нерсе мынакей, ошо жол кырсыгы катталган учурларда сиздердин кызматкерлер келет, тийиштүү, өзлөрүнө тийиштүү иш-чараларды өткөзөт. Ошо менен бир катарда эле баягы адамдардын саны, ошол жерде каза болгондордун же катуу жаракат алгандарды ошолорго тез учурда жардам берүү үчүн сиздер тараптан кандайдыр бир иш-чаралар каралганбы? Башкача айтканда, өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен тыгыз байланышта иштейсиздерби? Саламаттык сактоо министрлиги менен иштейсиздерби? Байланыш кандай дегенде, ошо 3 маанилүү министрликтер бири-бириңиздер менен. Эгерде жол кырсыктары болгон учурда биздин кызматкерлер барып, ошол кезде орусча айтканда первая доврачебная помощь деген бар го. Ошол боюнча биздин ар бир кызматкер атайлаган сабактардан өткөзүлүп, сабактардан үйрөтүлүп, ошол биздин медиктер келгенче ошо биринчи жардамды албетте биздин кызматкерлер ар бир жаранга көрсөтөт. Көрсөтүүнү окушкан, билишет. Окушат жана билишет. Биздин убактыбыз Темирлан мырза акырындап соңуна келип жетти. Сизге мен эркин микрофон берейин. Ушу көрүп аткан жалпы кыргызстандыктарга, өзгөчө ушул Сары Өзөн чүй жергесиндеги жарандарга кайрылууңуз болсо айтып кетсеңиз болот. Урматтуу биздин Кыргыз Республиканын жарандары, ушу жол кырсыктарын учурабастыкка биз Чүй облусунун жол кыймыл коопсуздугунун кызматкерлери баарыңарга кайрылып кетебиз. Айдоочуларга жана ошондой эле жүргүнчүлөргө жол эрежесин сактоо бул өмүрдү сактоо. Ошол себептерден биз силерден суранып кетет элек, айдоочулардан көбүнчө жол эрежесин сактоо керек. Ошол эле карама каршы тилкеге чыгып кетпестен жана ылдамдыкты сактоо боюнча жана ошол эле автоунаалардын ортосунда турган дистанцияны сактоого чакырабыз. Жана өзүңөр дайыма өзүңөрдү карап жүрүүгө чакырабыз. Мен да сизге толук менен кошулуп кетмекчимин. Эң башкысы, автоунааны айдоочу чындыгында бул кооптуу рульга отургандан кийин. Бул деле баягы эл аралык стандартта айтылып жүрөт, кооптуу автоунаа баягы кырс калып келчү кооптуу унаа деп эсептеп, сөзсүз түрдө жол эрежесин сактап, тартиптүү жүрүүгө аракет кылышыбыз керек да. Убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, эскертем, бүгүн биздин студияда жол эрежесин сактоо боюнча сөз козгодук. Ал эми ал жөнүндө кеңирээк маалыматты бизге Темирлан Мирсадык уулу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы айтып берди. Ушуну менен биздин программанын соңуна келип жетти. Ал эми сизге ишиңиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Чоң рахмат келгениңизге. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.